Мен макул эмесмин. Бүгүнкү мыйзам бузууларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү кайдыгерликке макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү ушундай ашмалтайга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй көз боемочулукка макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй биздин улуттун кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин элди сатып алганга. Мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга. Мана ушул макул эмесминдин аркасында аябай чоң маселелер бар. Кеңешмелерди жүргүзөм. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун. Замандаштар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен макул эмесмин кыймылы өз аракеттерин баштаганына толугу менен 1 жыл болуп олтурат. Буга чейин Адахан Мадумаров жаңы күрөш башталарын жана ошондой эле мыйзамсыз иштерге каршы мен макул эмесмин кыймылын түзүп, жалпы макул эмес жарандарды катарына чакырып, биргеликте мыйзам жолунда күрөшөөрүн белгилеген. Кыймылдын эң негизги талаптары: биринчи, 2017 жылдын 15 октябрында болуп өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунун жыйынтыгына. Экинчи, биздин жарандык добуш берүүдөгү укугубуздун тебеленишине. Үчүнчү, түбөлүктүү кыргыз мөңгүлөрүнүн жана кең байлыктарынын талкаланышына. Төртүнчү, кыргыз мүнөзүнө, тарыхына, кызыкчылыгына каршы келген конституциясына. Бешинчи, ушул көрүнүштөргө жол берген Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин курамына. Алтынчы, саясий куугунтуктоолорго, сөз эркиндигине жасалган басымдарга жана сот бийлигинин адилетсиз чечимдерине. Жетинчи, бизнестин жана криминалдын саясатка аралашуусуна макул эместигибизди билдирип, Кыргызстандан баштап Орусия, Казакстан, Түркия жана башка чет мамлекеттерге агылып кеткен көптөгөн мекендештердин активдүү катышуусунда кол топтоо башталган. Бийликтин тарабынан жана бийликке ашыкча бөйпөңдөгөн кошаматчыларынын көптөгөн тоскоолдуктарына карабай 200 миңден ашык кол топтолсо да, аталган кыймылдын демилгечиси Адахан Мадумаров Кимсанбаевич өзүнүн акыркы маалымат жыйынында кол топтоону токтотууну айткан. Ал эми кол топтоо токтосо да, ар кандай саясий мыйзамсыз кадамдарга макул эмес жарандардын аракеттери токтобой, кайра күч алаарын коомдук активисттер жана кыймылдын мүчөлөрү белгилейт.